мээбизди жанагындай мусор менен толтуруп атабыз. Эмне дегенде бир окуганда эле жаттап калат эле. Эмне кылыш керек бул эми учурда? Ассаламу алейкум көрүүчүлөр. Көп келип аткан суроолордун бири унутчакты кантип жойсо болот? Бүгүнкү көйгөй өтө көп. Адам унутчак болдук. Эң жаманы картайганда алжыган. Эми ушу унутчак болбош, өзгөчө картайганда кантип алжыбаш деген маселеге келе турган болсо, унутчактын да кайсы бир түрлөрү бар. Ал кайсы бир оорудан болушу мүмкүн. Адам оору операция алды, наркоз алды. Наркоздан кийин мээге таасир, бул адам унутчак болот. Кайсы бир жерде травма алды. Кайсы бир нерв өзүнүн функциясын жакшы аткара албай калды. Суу барат, гематома болот. Андан тышкары биз айтабыз, бүгүнкү күнү биздин ушу тутумдукубузга, эсибизге, тутумубузга эң чоң жаман таасир берген бул күнөө. Күнөөнүн ичинен биз көзүбүз менен көргөн өтө көп күнөөлөр. Мындайча айтканда, баштагы нервтерге, өзгөчө эс тутумубузга кандайдыр бир мусорлорду толтуруш. Сезгичтен эң биринчи таасирленген бул көрүү. 80ден ашык пайыз бизге мээге бара турган кабар сигналдар бул көз көрүүдөн. Анан бүгүнкү биз маселеде кандай жаман нерселерди көрүп атабыз? Уруш талаш, жылаңач, жаман кинолор, канча деген балдарыбыз интернетте отуруп жаман нерселерди көрүп атат. Же болбосо угууда жаман сөздөр менен эч кереги жок абалда талаш тартыштар менен өзүбүздү, башыбызды, мээбизди жанагындай мусор менен толтуруп атабыз. Мен силерге бир окуяны айтып берем. Имам Шафи рахималлох деген алым 4 мазхабтын жетекчисинин бирөөсү, анын да устазы болгон. Менин зээнимдүүлүк же болбосо тутумдуулугум начарлады дейт. Эмнеден дегенде, сен күнөөдөн арыл дейт. Ал таң калат. Таква адам күнөө кылган эмес. Ал деген китеп окуп атканда, бир китеп окуп атса, бир бетин жаап алып, бул бетин окуганда көзү бияка чуркап кетпес үчүн, чуркап кетсе жаттап, мусор аралашып кетпеш үчүн жаап окуйт эле, эмне дегенде бир окуганда эле жаттап калат эле. Ошо зээндүүлүгү жок болуп калды. Ал таң калат, анан ойлонтот. Устазым эмне деп айтты? Кайсы күнөө? Эстеп көрсө, намаз окуп атканда бир аялдын балтыры дагы да болсо кызыл аршы ачылып калган көрүп, бир аз шахват болгонун эстейт. Мына ушул күнөө. Көрдүңөрбү, урматтуу мусулман бир туугандар? Бир гана кичинекей көздөн кеткен күнөөгө зээндүүлүгү начарлап калгандыктан биз бүгүнкү биздин көрүп атканыбыз, угуп атканыбыз эмнеге апарат? Мына ошого алып келип атат. Эмне кылыш керек бул эми учурда? Кантип кутулуш керек, кантип зээндүүлүгүбүздү оңошубуз керек? Эң биринчи күнөөдөн алыс болушубуз керек. Угуу, көрүү, сезүү, андан тышкары китеп көп окушубуз керек. Бардык алымдар, ушул тууралуу врачтар берген кеңеши көп китеп окуш керек, көп ыр жатташ керек деп айтат. Биздин учурда китеп окуш керек, а китептин эң жакшысы бул Куран. Эми Курандын арабчасын билбейм да дегендерге котормосу көп. Орусчасы, кыргызчасы бар, окуйлу. Жана жаттаганда Куран жаттайлы. Куранды жаттап көрсөңөр, биринчи кайсы бир сүрөнү кыйналабыз, экинчисинде үчүнчү, төртүнчүлөр ушундай жеңил кеткенин байкабай калабыз. Андан тышкары баягы ден соолугун чыңоо үчүн физикалык, мындайчаны машыгуу, дене тарбиялоо маселесинде көңүл буралы. Биздин жашообуз менен денебиз иштебей эле, мээбиз каны иштеп калган үчүн баланста жок болуп калат. Жаратылыш менен айкалышыбыз жок болуп атат. Көбүрөөк биз көзүбүздү жаратылышка, Аллахтын берген чоң-чоң кереметтесине жумшашыбыз керек. Жана албетте эң көп биз Аллахка таянып тобокел кылышыбыз керек. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул суроолорго жооп алып кала турган, канча ала албай калган адамдарга жардам бериш үчүн биздин сайтыбызга, YouTube'га киргиле, лайкыңарды басып койгула, комментарийиңарды жиберип койгула, жана башка адамдар менен, тааныбаган адамдар менен да бөлүшүп койгула. Мен силерге ыраазычылыгымды айтып, кийинки жолугушканга чейин ассаламу алейкум.